Апаке, ак сүтүңдөн айланайын, апаке. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенемин. Ооба апа, сөзсүз мени туура дейирсиң. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таанытып окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мына азыр мектепке окуучу жаштарга менин биринчи жана эң акыркы берип кетер сабагым ушул. Аларга окутуп кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан бардык билимимди, бардык дилимди жумшаймын. 1 сааттан кийин мен мекен тапшырган ишке барып, кайра кайтпайм. Душмандын таалуулуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөдөгү бардык жакшылыктар үчүн бул менин акыркы катым. Акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа, 1001 апа десем да кадырыңа жетер билем. Түшүнгүн, бул жөн эле өлүп берүү эмес. Бул жөн эле жанкечтүүлүк эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегейсиз түрү. Кулакка балким жат угулса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым. Мен эч кандай кылжактаган жерим жок. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшырган үчүн мен сыймыктанамын. Мени жоктобо апа. Менин артымда туягы калган жок дебе. Дүйнөгө мындан ары согуш болбосо, жаңыда төрөлгөн баланын ыңалаганы ошол мен. Бойго жеткен кыздарыңдын жоодураган көздөрү ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен. Ошонун баары мен. Мен деп билип жүргүн апа. Ыйлаба апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлүккө кайыр кош. Кош карааныңдан айланайын Алатоо. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. Фронт 9 март 1943 жыл түнкү саат 12.